Менде мындай суроо, эми библиотекалардын, китепканалардын акыбалы боюнча абдан мына кесиптештерим кенен айтты бүгүнкү күндө. Сиз айтсаңыздар, ушул китеп фонду боюнча канча бүгүнкү күндө, качан акыркы жолу жаңыланды, келечек кандай ушул боюнчачы? 19 миллион 300 миңден ашыгыраак китеп фонду бар Кыргызстан боюнча. Анын 6 миллиондун тегереги мына улуттук китепканада жылына мисалы улуттук китепканаларга 8 миллиондой бир каражат бөлүнөт ушу китеп кабыл алынгач. Анан ошол бул эми жетишсиз да, Кыргызстан деген чоң да. Ошон үчүн баягы бир адамдан бир китеп деп жаштар менен биригип алып, ар кимден китеп сураганыбыз ошол да. Сиз деле катышыңыз окшойт, сиз деле китеп бердиңиз окшойт ошол долбооргочу. Ошентип анан бир жылда баягы 112 китеп топтогонубуз, 28 миллион сомдук китеп топтогонубуз ошондон болду. Ушул айрыкча мына айыл жериндеги китепканаларга бүгүн эми ачыгын айтышыбыз керек, киши кирбейт ал жергечи. Жаштарыбыз абдан аз да салыштырмалуучу. Ошолорду кантип биз алып келебиз, ошону бир кантип жеткизебиз жаштарга, коомчулукка дегенде ушунун үстүндө бир реалдуу бир мындай эмелерди берсеңиздер жакшы болот эле, сунуштарды иштеп чыгып, Маданият министрлиги сиздерде болгондон кийин. Жанагы сиз, мен билем, сиздин да ушу демилгенин башында өзүңүздөр көтөрүп турдуңуздар, бир үйдөн бир китеп деп. Бир жеринде түшүндү, бир жеринде түшүнбөдү, келди эл. Бирок негизги жакшы идея да, мына ошого окшогондагы көп нерселерди алып чыксаңыздар, менимче абдан жакшы болот эле. Мен да ушуга каалап кетет элем, жеринде сөзсүз түрдө биз мына Маданият тарабынан элди, жаштарды китепканага тартышыбыз керек да. Анан экинчи мыйзам боюнча ар бир мыйзам кабыл алынганда ошол кызматкердин, мамлекеттик мекеменинби, кызматкеринин же мамлекеттик кызматкердиби, анын ага чейинки шартын төмөндөтпөш керек да. Андан жакшыртканга гана багыт алыш керек деп айтат элем да. Азыр биз могу норманы алып койгондон кийин ошол айлык акысы боюнча мамлекеттик китепкананын кызматкерлеринин шарты төмөндөп кетпейби? Ушундай маселе болуп атат. Ал Азимович, мен сизди абдан сабаттуу инсан катары абдан сыйлайм. Бирок булар мындай 98-жылкы мыйзамда китепкананын башчысы жогорку категориядагы мамлекеттик кызматкердин деңгээлде алат жазылып калыптыр да. Анан бөлүм башчылары болсо биринчи категориядагы мамлекеттик кызматкерлердин деңгээлинде делип калган да. Бирок булар биринчиден мамлекеттик кызматкер эмес, экинчиден билесиз, өзүңүз иштеп турган мезгилде 14-15 жылдары биринчи мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Андан кийин реестр ошолордун тизмеси боюнча. Ал жерде биринчи категориядагы, жогорку категориядагы мамлекеттик кызматкер деген жок экен да. Ошон үчүн бул жок эле нерсе болуп калып атат. Буга чейин иштеген эмес. Мен абдан жакшы билем аны, өзүм жасаткам. Бирок мен айтайын деген, дагы эле теңеп койбойсуздар. Мисалы үчүн ГА депчи, группа Г, главный А должностторго депчи. Ошондо төмөндөп кетпесин деп атам да, айлык акысычы булардыкычы. Керек болсо бул эми мамлекеттик кызматкер эмес, теңөө болуп атат ошогочу. Ушунда төмөндөп кетпеш керек да шарты. Ушуну алгандан кийин биз көтөрөлү деп атабыз 1-8гечи. Кудай буйрса. Ошондо абалы жакшырат, Кудай буйрса. Ал канча убакытты талап кылат? Тезирээк кылыш керек да, андан шарты төмөндөп кетсе, анда мыйзамда бузулуп калат бул жерде. Биз ишти баштадык, эсептеп койдук, бирок ушул мыйзам туруп калып атат да ортодо. Эгер ушул алынса, анан дароо тездетебиз буйрса. Ийгилик каалайм, мыйзам долбоорун колдойм, китепкананы колдошубуз керек. Чоң рахмат.